Бүгүнкү күндө саламаттык сактоодогу эң олуттуу маселе бул кадр жетишсиздиги. Тилекке каршы бул кадр жетишсиздиги жалаң эле Талас шаарына, анын Талас облусуна таандык эмес, бүт региондорго. Анткени жаш дарыгерлер бүтүп кетип атат, бирок саламаттык сактоодо калбай башка смежный немелерге өтүп кетип атат. Россияга кетип атат, көп учурда Казакстанга кетип атат. Анткени ал жерде баягы балким мындай да шарттар жакшыраак болобу, ошондой болуп атат да. Анан тилекке каршы бардык мамлекеттик мекеме, уюмдар саламаттык сактоо тармагындагы ушул кадр жетишсиздикти аябай башынан өткөрүп аткан күндөрү. Анан основной бүгүнкү күндө ушул кадр жетишсиздиги менен ошо Талас шаарына кандай күрөшүп атабыз? Эң негизги кадам бул баягы ушул учурдан пайдаланып мен биздин президентибизге, министрлер кабинетине ыраазычылык билдирем, анткени айлык көбөйдү. Жаңы баштаган врач мисалы 2 жыл мурун 5000ге жетпеген айлык алчу. Бүгүнкү күндө ал бир ставкада отурган дарыгер 12000ден ашыгыраак айлык алат. Бул ощутимо болуп калды. 1,5 ставка менен 18-19 деле барып калды. Анан бул дагы колдоо. Анан кийин эле көпчүлүк учурда жаш дарыгерлерде жашай турган шарт жок да. Мындай кайка жашайт, квартирага турсам аябай ижара акы мына Талас шаарында мындай баасы бийик болуп атат. Анан кийин өзүңүздөргө маалым, бизде ушул Ленин көчөсүндөгү эски наркологиянын аймагы бар ошол жерде. Ошол жер толугу менен Талас облустук үй бүлөлүк медицина борборуна караштуу. Ал жерде бизде бүгүнкү күндө жаңы корпус салынды, ачылыш аземдин астында турабыз. Анан эми наркология службасынын пустой корпусун биз ойлондук, актадык, сырдадык, жаңы дарыгерлерди жаңы корпуска көчүрдүк. Бирок жыпжылуу жашынакай уядай болгон имарат пустой калып атат да бүгүнкү күндө. Анан ушул мэриянын жардамы менен мурун ал жерде мобильный бригада жашаган болчу ковид пандемиянын убагында. Ошол кезде бизге штаб, городской штаб, машина автомат, душевой кабина эмелерди алып берген. Биз өзүбүз муздаткыч, кухонный мебель, керебеттерди, шкафтарды алдык. Бүгүнкү күндө ушул учурда бир 5 орундуу служебное общежитие деп койсо болот да. Ошондой немени ушу жаш дарыгерлерге ачканга, кошо сдачага бергенге ушу даярданып атабыз.